Кыргыздарда ырым-жырымдар, макал-лакаптар жана накыл сөздөр абдан көп. Бирок ошонун баарын ким жана качан ойлоп чыгарганын эч ким билбейт. Жакшы. Bunu ne yaksak? Bunu ne mıntı atasız? Ay, bilmem, жакшы болот да. Жакшынын белгиси. Жакшынын белгиси. Barmak demekçi. Ötkönde manjalarda oylap çıgatkanda mına mo manjaka söz attapпай кылбадык белек. Ошо бойдон аты жок болуп жүрөт да. Мына барнык бар, чыпалак, ортон, сөмөй, бармак, мунун аты жок. Ойлоп тогуш керек анда. Ойлоп тогор. Ушуга аттап алчы. Чыпалакпы тиги болсо, сальталак. Забадух, Фуфайка. шандарах, Жамбал бүбү. Зикана кумуңа. Дыбадак. Дембелаң. акиги кырсыгынбей кале. Гискняны куру. Кашкалдак. Аксакал тажап кеттиби? Аптабы кеч кирип да кетти. Чирip кетти. Не кылабы? Тим эле койбой эле ошону аты жок эле боло берсинчи. Кийинкилер ойлоп бизден кийинкилер ойлоп тапсынчы. Аты жок бойдон кала берсин. Кала берсинчи ана. Буга чейинкилер ушу таппай коюш керек. Жана сиз монтип атпадыңыз беле? Жакшы. Жакшы деп. Бул жакшы турабы? Жаман болгондо кантайбыз? Жакшы жок болсо жаман болот да. Бул Бул жакшыны катып салыш керек анда. Жакшы бар, жакшы жок. Мына катып салдым, жаман. Жаман бар. Жаман көрүнөт экен аксак. Жакшы. Жакшы. Жаман. Жаман. Жаман көрүнөт экен. Жок. Мен түшүндүм. Көрсө бул колдор менен көп нерсени билдирсе болот турбайбы? Мисалы, мына. Бул эмнени билдирип атат? Бул эмнеге окшоп атат? Уйга окшош экен. Уй. Мүйүздөрүнө? Анда неме экен анда жанагы байлар бар го. Уйлары көп, бодомалы көп, жылкылары көп жана байлар бар го. Ошолордун ушинтип билдиребиз анда. Мактансын ушинтип. Ушинтип мактанат. Мына малым көп дегендей да анда. Ойлар көп. Уйлары көп. Мына ушу байларды билдирет. Байлар. Анда, сен кетесиң. Мына. Бул эмне болушу мүмкүн? Бул окуп көрсөңөр мына. Ош түшүнүп билдирет экенбиз. Ош түшүнүп билдиреле. Же болбосо мында ошто баары сонунда. Сонунда да ушинтип билдирсет керек. Баары сонун. Мисалы үчүн тойдо отургандачы. Аялың алысыракта отурат сенден. Отуруп алып быдылдап сүйлөй берет. Жагы тынбайт. Ошону бир манжа менен мындай оозуңду жап деп көрсөтсөк кандай? Тура. Жанында досторуң отурса, жанына барып айтканда туура эмес болуп калат. Кыйкырсаң да туура эмес мындай. Бир кыймыл аракет менен. Көп сүйлөбө деген эми? Ошону ушуну менен көрсөтүп коюш керек болот. Оозуңду жап, көп сүйлөбө. Алыстан өчүн. Актан.